Бизнес аналитика деген бул өзү эмне? Бизнес аналитиканын негизги максаты бул бизнесте чогулуп жаткан данныйларды, маалыматтарды чогултуп, аларды анализдеп, бир ошол анализдин негизинде бир чечим чыгаруу деген билдирет да. Эмнеден баштоо керек? Канча жаштан баштап бул тармакка аралашса болот? Бул жерде бир курсту эле өтүп коюп иштеп кетет деген жаңылыштык бар да. Башкалар мындай кыйынчылыктар болбосун деп өзүм да ошол блог алып барам Инстаграмда. Саламатсыздарбы, сиздер санариптик кесиптер жөнүндө маалымдоо жана үйрөтүү долбоорунун алкагындагы видео подкастты көрүп жатасыздар. Аны алып барган мен Сезим Анарбековна. Бүгүн бизнес аналитика кесиби тууралуу маек курмакчыбыз. Студияда Power BI эксперти, бизнес аналитик, SmartBiz компаниясынын негиздөөчүсү Нурдөөлөт Сатыбалдиев. Саламатсызбы, студияга кош келипсиз. Саламатчылык, кош келдик, рахмат. Алгач ирет биздин көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Менин атым Нурдөөлөт, 23 жаштамын. Ошо 2 жылдан бери бизнес аналитика тармагында иш алып барам. Өзүм Жалал-Абадтан болгом. Бул жакта Алатуу университетинде окуп, бакалавр аны бүтүрүп, анан ошондон бери бул жакта иш алып барабыз, бул жакта турабыз азыр. Нурдөөлөт мырза, айтсаңыз, бизнес аналитика деген бул өзү эмне? Кандай колдонулат ошол тууралуу? Бизнес аналитика деген бул бир процесс десек болот, мындай айтканда. Анан бул бара-бара бир тармакка өтүп кетти да, бир мындай чоң направление өтүп кетти. Анан ошондон улам бизнес аналитик деген дагы кесип келип чыкты десек болот. Бизнес аналитиканын негизги максаты бул бизнесте чогулуп жаткан данныйларды, маалыматтарды чогултуп, аларды анализдеп, бир ошол анализдин негизинде бир чечим чыгаруу деген билдирет да. Ушул 3 нерсени бардык бизнестер, компаниялар ушул 3 нерсени аткарышса, бизнестеги кабыл алынган чечимдер, бизнестин иш аракеттери сапаттуу болот. Бул деген ошол биринчиси данныйлар чогултуу, маалыматты, экинчиси ал данныйларды анализдөө, анан үчүнчүсү чечим чыгаруу. Анализден кийин бир компаниянын же бизнестин ошол слабый тармактары, күчтүү тармактары билинет. Кайсыл жерин кандай кылсак болот, ошону прогноздосо болот. Ошонун негизинде чечим чыгарса, анан сапаттуу бир өнүгүшкө келебиз. Бизнес аналитика дегеле бул кесипке аралашканыма 2 жыл болуп калды деп айтып калдыңыз. Дегеле ушул 2 жылдын аралыгында кандай кыйынчылыктар, тоскоолдуктар болду? 2 жылдын ичинде көп эле кыйынчылыктар болду. Мен негизи бул кесипке мындай орусча айтканда случайно келип калгам да. Башында негизи тармагым, окуган тармагым, кесибим бул кесип менен байланышы бар, бирок толук эмес да. Анан окууну бүтүп, компанияларда иштеп жүргөм. Иштеп жүрүп, анан мындай случайно эле ушул бир проектке кирип калгам. Өзүбүздүн университетте окуткан агайыбыз бир проект алып берип, ошол 4-чү курсту бүтүп жаткан кезде эле ошол проектке аралашып, иштеп көрүп, анан жагып калды. Жагып калып, бирок аны улантпадык. Кийин башка компанияга кирип, иш алып барып жүрдүм, ал жакта иштеп. Анан бир аз мындай офисте иштеген жакпады мага. Өзүм негизи эле кичине кезимден эле бизнесмен болом деген максат бар эле. Анан бизнеске кызыгат элем аябай. Анан ошол иштеп жүрүп, офистеги иш жакпай, биринчисинен, экинчисинен айлык акысы бир аз туура келбей, кенен жашаганды көнүп калыппыз. Анан ушул кесипти көрөйүн деп чечтим. Мындай чечимге эмне үчүн келдим? Ошол проектти жасап жаткан кезде бул проекттин канчалык актуалдуу экенин байкап калдым Кыргызстанда. Анткени ал убакта башка өлкөлөрдө, СНГ боюнча, мисалы Россияда, Казакстанда бул тармак уже өнүгүп
баштаткан болчу да. Бизде эч кандай мындай даже башталыш коюлуп элек болчу. Анан биздин өлкөбүз үчүн канчалык актуалдуу экенин байкап, анан ушул жакта биринчилерден болуп иш алып барайын деген максат болуп анан баштагам. Анан баштагандан кийин опыты жок эле баштаган үчүн, эч кандай мындай толук окубай эле баштаган үчүн бул тармакта бир аз кыйын болду башында проекттерде. Көп нерсени проект учурунда үйрөндүм, ага чейин даяр эмес болуп. Ошол себептен проекттерде бир аз созулуп кеткен убактар болду. Клиенттерим бир аз ыраазы болбой, жанагындай туура түшүнө албай, ушундай моменттер көп болгон да. Анан бара үйрөнүп барган сайын ошол проекттердин негизинде үйрөнүп, кийин сапат дагы, продукттарыбыздын сапаттары дагы жакшырып баштады. Бирок ошол ар бир проект бизде ар кайсыл тармакта болгон үчүн, мисалы биринчи проектибиз билим берүү тармагында болгон болсо, экинчи проектибиз производство тармагында, үчүнчү проектибиз башка бир сулуулук индустриясында болуп, ошол ар бир проектибиз жаңы багытта болгон үчүн ар бир проектте жаңы нерселерди үйрөнүп, бирок клиенттер бизден сразу дароо эле бир результатты күткөн үчүн ошол тарап бир аз кыйынчылык болду. Мындай сроктор узарып кетип атты. Анан кээ бир нерселер биз ойлогондой болбой калып жатты. Вот ошол жактардан кыйынчылыктар болду деп ойлойм. Анан үйрөнгөнү дагы эч ким жок болгон үчүн ал убакта бул тармакта интернеттен издеп, бир 5 мүнөттө чечиле турган нерсени мисалы 2-3 айлап издеп жүргөн күндөр болду да, чече албай ошол маселелерди. Анан ушул жактардан кыйынчылыктар болду. Азыр Кудайга шүгүр бир аз өнүгүп баштап атат бул сфера. Эксперттер, профессионалдар пайда болуп баштады рынокто, и алардан көп нерсени үйрөнсөк болот. Анан өзүм дагы ошол башкалар мындай кыйынчылыктар болбосун деп, өзүм да ошол блог алып барам Инстаграмда, көп нерсени көрсөтүп, үйрөтүп турган аракет кылып, окуу курстарды да ошол максат менен баштаганбыз да. Абдан сонун. Негизи азыркы жаңы кошулган көрүүчүлөр үчүн деле абдан кызык болуп жатса керек. Жалпак тил менен, жөнөкөй тил менен түшүндүрө кетсеңиз, Power BI деген бул өзү эмне? Power BI деген бул жөн эле инструмент, курал десем кыргызча бир аз туура эмес болуп калат, мындайча айтканда инструмент. Жөн эле ошол бизнес аналитиктердин иштөөсүн жеңилдеткен бир инструмент. Ал кантип колдонулат? Ал жөнөкөй эле программа, Excel баары эле билсе керек. Excel сыяктуу эле программа, бирок көбүрөөк функционал менен, көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрү менен. Аны ошол башка программаларга, источниктерге уланат. Мисалы, бир компания Excel, 1С сыяктуу программаларды колдонсо, маалыматтарды, данныйларды чогултуу үчүн, алардын баарына Power BI уланып, бардык тармактарда чогулуп жаткан данныйларды бир мындай отчет, удобный форматта ошол директорлорго, мисалы, бизнестин ээлерине түшүнүктүү бир форматта көргөзүп берип турат онлайн режимде. Абдан сонун. Башка сервистерде эле Power BI'дин дагы өзүнүн аналогтору бар. Мисалы үчүн Tableau, ошол эле Google Data Studiyаны айтсак, ал эми сиздер эмне үчүн ушул Power BI'ды тандалгансыздар? Мунун кандай артыкчылыктары бар? Себеби биз 4-курста окуп жатканда университетте Power BI боюнча өзүбүздүн агайыбыз профессор ушул сабакты киргизди, Power BI деген. Өзүнүн мындай каалоосу менен киргизди, программада жок болчу негизи. Бул программа келечекте аябай актуалдуу программа, муну үйрөнсөңөр пайдасы көп тиет деп киргизген. Анан ошол сабакта үйрөнгөнбүз башында базаны мындай кантип ачып колдонгонду бир аз үйрөнүп, мындай ошол биринчи себеп болду, ошол программаны улантып кеткени. Экинчиси, Power BI бул ошол BI аналитика тармагындагы программалардын эң эле мындай популярдуу деп коет го.
эң эле көп колдонулган программа ушул да, аналогдордун арасынан. Анткени бул 3 немеси бар десем болот, артыкчылыгы. Биринчисинен бул бекер эле мындай доступный эле жөн эле өткөрүп колдоно бересиң. Анан кааласаң берки про премиум подпискаларын алсаң болот да, көбүрөөк мүмкүнчүлүк үчүн. Бирок иштеп баштап кетүү үчүн бекер эле колдоно беришет. Таблок жана Click деген программалар алар төлөш керек. Ошол жагынан анын подпискаларда бир аз кымбатыраак алар Power BI караганда. Экинчи артыкчылыгы Power BI бул функционалы аябай жеңил, мындай жаңыдан баштап жаткан адамдар үчүн мындай бат эле үйрөнүп кеткени шарт бар да, мүмкүнчүлүк бар. Анан үчүнчүдөн бул Microsoft'тун өзүнүн бренди деп ойлойм. Microsoft мындай эл тарабынан да, адамдар тарабынан дагы ишенич бар. Анан репутациясы ошол жагынан да бир аз надежный десек болот да программа. Бирок кээ бир компаниялар ар ким өзүнүн немесине жараша, жумушуна жараша кээ бирлер Click колдонот, кээ бирлер Tableau колдонот, кээ бирлер Data Studio колдонот. Ар бир программанын өзүнүн артыкчылыктары бар. Мен оюмча кимиси кайсынысын биринчи көрүп калып, билип калса ошону колдонуп башташат деп ойлойм көбүнчө. Бирок ошол Power BI'дин ушундай артыкчылыктары бар болгон үчүн ушуну тандаганбыз да. Эң сонун. Негизи бул тармакта иштөөнү каалагандар үчүн, үйрөнүүнү каалагандар үчүн мындай суроо башталып жатса керек. Эмнеден баштоо керек? Эмне кылышым керек мисалы? Же өзүнүн кандайдыр бир окуулары барбы? Канча жаштан баштап бул тармакка аралашса болот? Ошол тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Башында айткандай эле мен өзүм фундаментти, базаны университетте алгам да. Университетте алып, анан кийин улантып кетиш, бул тармакка кирип кетиш оңой болгон бир аз. Так жаңы баштап, нолдон баштап ушул тармакты тандаган болсо жаштар, дароо эле ушул багыт боюнча университетке или курстарга тапшыра турган болсо, курстарга так ушул направленияда окуп башташ керек деп ойлойм. Анан бул жерде бир курсту эле өтүп коюп иштеп кетет деген неме жаңылыштык бар да. Бул нерсе кыйын. Бул жагынан жанагы адамдын өзүндө дагы жөндөмү болуш керек. Бул тармакта математика жагынан жакшы болуш керек. Анткени сандар менен көп иштейбиз. Аналитикалык ой жүгүртүүсү болуш керек. Мындай бир нерсени ойлонуп, анализдеп, себебин табып, ошол жактарынан бир аз жөндөмдөр болуш керек адамда. Ошол жактары бар болсо, үйрөнүп кетиш оңой эле болот. Сразу эле курстарга тапшырып кетсе да үйрөнүп кетет да. Эгерде мындай бир мага деле кээде келишет, курска окуйм деп, мисалы медицина тармагында иштеп жүрүп эле дароо бизнес аналитик болом деп келип алгандар болот. Алар кыйналышат, алар өзү башка жакта иштеп жүрүп, иш алып барып жүрүп, анан жаңы тармакка анан сразу эле бизнес аналитикке өтөм дегенде мындай кыйын да, сразу 1-2 жыл керек болот. Анан баштап кетүү үчүн ошол эң биринчиден мектепте эле математика сабактарына көбүрөөк көңүл буруш керек деп ойлойм. Эгерде өзү кызыкса ошол тармактарга. Экинчисинен информатика сабагына да көңүл бурса жардамы тиет. Анан университетке, жогорку окуу жайга тапшыра турган болсо, ушул менен байланыштуу бир кесипке тапшырса жеңил болот. Бул кайсыл тармактар? Финансы болушу мүмкүн. Финанс тармагында кийин ушул бизнес аналитика өтүп кетиш оңой да. Бизнес информатика, бизнес управление, менеджмент, IT тармагында, программирование тармагынан өтүш жеңил болот. Анан бизнес аналитик деген тармак мындай направление жок да бизде университеттердечи, жогорку окуу жайларда. Бирок ошолго байланыштуу направлениялар бар. Анын бирөөсү менин да өзүмдүн да направлением болуп чыкты да. Ошол жактарга тапшырып, анан бул жакка жакшы бизнес аналитик болуу үчүн опыттын негизине келет экен да. Мындай иштеп көрүп, бир маселелерди чечип көрүп компанияларда,
жаш кезинен эле мисалы багындай опыты жок болсо деле бизнеске аралашып жүрсө жакшы болот. Bunun da жардамы көп тиет да. Анткени мунун баары бизнестин кандай иштейт деген суроосуна жооп бере алса, адам ошол бизнес аналитика тармагында мындай иш алып бара алат. Математикасы жакшы болсо деле, IT жагынан жакшы болсо деле, бирок бизнестин иштөө системасын түшүнбөсө, ал жактарынан мындай опыты жок болсо кыйналып калат. Сразу эле баштап кетиш кыйын болот да. Ооба. Негизи айтып коет го, 1% талант болсо, 99% бул аракеттен депчи. Эгерде кичинесинен сиз айткандай математика тармагына кызыкпаган болсо, кесиби дагы бул менен таптакыр байланышы жок болсо, бирок ушул тармакты каалап жаткан болсо, алып кете алабы? Канча убакыттын ичинде үйрөнүп кетсе болот? Ушул сыяктуу окуучулар келген да мага, өзүм окутуп аракет кылып көргөм. Азыркы убакта бир окуучум бар, мындай строитель болуп иштеп жүрүп келди да. Жогорку окуу жайда бүткөн эмес, мектепти деле мындай бүтүп кеткен. Өзүнүн мындай IT жагынан, компьютерге кызыгуу жагынан бир аз жөндөмү бар экен. Компьютер бат түшүнөт экен. Бир нерсе көрсөтсөң дароо эстеп калат экен. Ошол жактарынан азыр мындай бир базаны мындай үйрөнүп алды десек болот да. Базаны үйрөнүп алды. Мындай жеңил задачаларды чыгарып кылып жатат да. Ал эгер ошону улантып кете турган болсо, мындай үйрөнүп кетет деп ойлойм. Бул тармакта өнүгүпчү. Бирок баары бир ошол математикалык жактан билим керек болот. Анткени ал жок болсо, ал бир уровеньде туруп калат да, андан кийинкисине өтө албай калат. Бизнес аналитиктин бир иш күнү кандай өтөт? Бизнес аналитиктер ар түрдүү болот. Ар кайсыл компаниянын жараша ар кандай болот да, ар кайсыл жумуштарды аткарышат. Менин иш күнүм кандай өтөт? Меники фриланс форматында иштегеним үчүн, проектный форматта иштеген үчүн мен жумушум ар кайсыл тарапта өтөт да. Мисалы, эртең менен жумушка келем офиске келип, компьютерде аткарыш керек болгон задачаларды бүтүрөм, аларды аткарып, анан командага бериле турган задачаларды берип, анан дальше компанияларга кетем, клиенттерге. Кайсыл клиент менен иш алып барып жаткан болсом, мен ал жакта көп мындай иштеринин мындай аралашып процесстеринде жүргөн аракет кылам. Анан көбүнчө ошол жактарда көп проблемалар, маселелер пайда болот да. Анан ошолорго ориентироваться этип жасайбыз деги проектибизде. Ошого бир клиентке барам, анан ал жактан чыгып экинчи клиентке барышы мүмкүн. Андан сырткары консультацияга адамдар келишет. Алар менен ошол шаар ичинде бир жерде жолугуп, аларга консультация өтөм. Жаңы кызыгып жаткан клиенттер менен, бизнесмендер менен, алар менен жолугуп турабыз. Алар менен жолугуп, аларга консультация өтүп, алардын компаниясы, бизнеси боюнча бир кеңештерди берип, анан айткандай эле сабак өтөбүз. Анан өзүм сабак өткөн үчүн ошол ар күнү эле 2-3 сааттан ошол сабак тармагына бөлөм. Окуучуларымды окутам, ошол офисте же шаар ичинде бир жерде жолугуп, өзүнчө сабак өтөбүз. Анан үйгө кетем, көбүнчө ушундай форматта өтөт. Мындайча айтканда, офисте эле отуруп иштей турган жумуш эмес меники. Кээ бирлеринки 100% офисте эле мындай компьютер алымында өтөт да. Эң сонун. Негизи эле бул кесипти аркалоо үчүн жаш чектелбейт. Жаш чектелбейт, бирок бир 18-20 жаштан баштап кирип иштеп баштаса жакшы болот. Анткени ага чейинки жаштагы адамдар бизнесте мындай опыты жок болот. Бизнес кандай иш алып барат экенин түшүнүшпөйт анча. Анан 18-20 жашка келгенде уже адамда мындай түшүнүк пайда болуп калат ушул тармактарда. Ошого бул жумушка кирип кетиш дагы жеңил болот да.
азыр сизге мындай суроо бергим келип турат. Бул тармак менен канча акча каражат табууга мүмкүн? Айлык акысы Кыргызстанда мен билишимче азыр орточо 60-70 миң сом алышат. Ошо мындай орточо эсеп менен мындай өтө профессионалдар эмес, профессионалдар иштебейт бул жакта. Мындай жаңы баштап эле бир 2-3 жылдык опыту бар болгон бизнес-аналитиктер. Ал эми беркинде фриланс тармагында алып барса, ал жакта чексиз деп ойлойм. Канчалык сата алсаң, канчалык иш алып бара алсаң, канча проект аткара алсаң, ошо жараша таба бересиң. Ал жерде көбүрөөк тапса болот. Бул подкастты уккан соң көптөгөн көрүүчүлөрдө мындай суроо пайда болсо керек. Сиз жогоруда айтып кеткен бардык талаптарга жооп берем. Эми бизнес-аналитик тармагын мындан ары алып кетиш үчүн же баштоо үчүн эмнеден баштоо керек? Кандай этаптарга бөлүнөт, ошол тууралуу айта кетсеңиз. Бизнес-аналитика негизи эле любой бир нерсени үйрөнүш үчүн эң биринчи мындай кеңешим, сунушум бир өзүңөргө мугалим тапкыла. Орусча айтканда наставник деп коет, жол көрсөтүп бере турган. Ал мугалим ким болушу мүмкүн? Ушул тармакта жумуш алып барган или ушул тармак жөнүндө маалыматы бар адамды ошо мугалим катары алып, ошодон кеңеш сурап, эмнеден баштайын деп ошондой кетсе, ар бир кылган этапта колдоп мындай кеңештерин айтып турса жакшы болот. Ал эми эмнени үйрөнүп баштайлы дегенде компьютерден деп кеңеш бере алам. Компьютерде ошол офисный программалар бар, Excel, данныйлар менен, маалыматтар менен байланышы болгон программаларды ошол эң жеңилинен баштап үйрөнүп баштай берсе болот дейм. Бул Excel болушу мүмкүн, Google таблица болушу мүмкүн. Анан Power BI'ди үйрөнсө болот. Бул деле мындай өз алдынча үйрөнсө болот да, YouTube'дан көрүп, жанагы интернеттен макалаларды окуп. Анан эң үчүнчү кеңешим сразу эле практиканы башташ керек. Бизде Кыргызстанда бизнеси бар тааныштар мындай көп да, ар бир эле адамда бар болуш керек дейм. Бизнес алып барган бир тааныштарычы. Ошол менен сүйлөшүп, мен сенин бизнесиңе ушундай бир инструменттерди киргизип көрөйүн. Или бир ушундай процесстерди аралашып көрөйүн депчи, бекер эле деп. Или бир кичине эле бир акыга сүйлөшүп, или бекер эле сүйлөшүп, баштап ошондой реальный бир чыныгы бир бизнестин процесстерин аралашып, ошол жака ошол инструменттерди киргизип колдонуп баштаса, ошону жакшы түшүнөт. Мен өзүм да ошентип баштагам, биринчи проекттерим бекер эле аткарып баштагам да, опыт алыш үчүн. Өзүм эч нерсени билбей келген үчүн, көп нерсени билбей баштаган үчүн ошол опыттын негизинде адамга мындай жөндөн жөн бир нерсени үйрөтөм десең, максаты жок эле, ал үйрөнө албайт да. Мектепте деле ошондой мисалы. Ал эми ошого бир мындай потребность деп коет го, орусча айтканда. Потребность бар болсо, ошол нерсени үйрөнгөнгө, ошол нерсе керек болуп жатса, ал адам ал нерсени бат эле үйрөнүп кетет. Ошондой эле мисалы бир проектти баштап алса, бир чыныгы бизнесмен иштеп жатса, ал жерде бир маселе пайда болгондо, аны чечүү үчүн адам маалымат издегенде, ал маалыматты бат эле үйрөнүп алат. Мындай бат эле кирип калат да бул жагына. Анан результат да бат болот. Вот ошондо үйрөнүүсү дагы мындай көпкө созулбайт деп ойлойм. Вот ушул нерселерди кеңеш катары берем. Абдан сонун. Эми азыр биздин көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздүн ой пикириңизди, сөзүңүздү айтып кетсеңиз болот. Көрөрмандар, эми биздин көрөрмандар көбүнчө жаштар болсо, жаштарга ошо айтып кетерим, кесип тандоо маселесинде аябай көп ойлонуунун кереги жок деп ойлойм. Ошо көп эле жаштардын мындай кыйналып жаткан маселеси болуш керек деп ойлойм. Ушул көп ойлонуштун кереги жок. Бир колуңдан келген бир ишти аткара алсаң, ошол багытта эле бир иш алып кете бериш керек. Анан параллельно ошол менен бирге өзүн издей берсе болот деп ойлойм да. Көп эле башынан эле отуруп алып, бир багытты тандап, өзүмдү табып, анан ошо иш баштайм деп ойлошот. Ал туура эмес. Кайсыл жака окуу жайга тапшырганды билбей отурган болсо, жөн эле өзү эмнеге мындай бир аз болсо да кызыкса, или колунан бир аз болсо да мындай жакшы келсе,
ошол тармакта эле бир тандап окуу жайга тапшырып окуй берсин, анан иш алып бара берсин. Анан убакыт өткөн сайын жашы өзү эле бир өзү кызыккан, өзүнүн бир жанагы өзүнө жакын болгон бир тармак алып келип коет. Вот ошону айткым келет. Мен өзүм да көп кыйналгам ушул маселеде, анан мындай эле случайно эле кирип кетип ушул направленияга. Анан параллельно мен деле өзүмү баягы толук ушул өзүмдүн тармагымды таптым деп ойлобойм азыр. Бирок колумдан келип жатат, мага бул нерсе жагып жатат. Ушул жетиштүү пока. Эң сонун. Бизге кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн, студияга келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен Smart Biz компаниясынын негиздөөчүсү, бизнес аналитик Нуртөлөт Сатыбалдиев болду. Ал эми кененирээк бул тармак тууралуу кызыккандар болсо, биз астыга Нуртөлөт Сатыбалдиевдин аккаунтун белгилейбиз. Сөз түрдө байланышыңыздар.